Эгерде ооздон tiş çukup atkanda же bir tiştep alıp kan чыгып кетсе даарат сынабы сынбайбы деген суроо. Даарат сынуунун эрежеси кайсы bir жерди тазалоо милдеттүү боло турган болсо, ошол жерден кан чыгып ага турган болсо даарат сынат. Ооздун ичи гусулда фарз, ал эми дааратта сүннөт, демек тазалай турган жер. Ошол жерден кан чыгып туруп аккан болсо, акса, демек ал даарат сынат. Эми биз оозубузда аны актыбы, акпадыбы каяктан билебиз биз десе, тагдир кылабыз. Жана колуңузга тийген кан эгер жөн коюлса агышы мүмкүнбү, мүмкүн эмеспи? Эгерде агышы мүмкүн боло турган болсо даарат сынды. Агышы мүмкүн эмес, кичине эле мындай бозоруп калса, анда ал даарат сынбайт. Бирок этият шарттан эмне кылыш керек? Даарат алыш керек. Же болсо жакшыраак эрежени айтып коелу. Эгер бир адамдын оозу канаган болсо, жерге түкүрсүн дейт. Түкүргөндө түкүрүктү карасын дейт. Эгерде түкүрүгүндө каны түкүрүктөн көп боло турган болсо, даарат сынды дейт. Эгерде экөө бирдей боло турган, аз боло турган болсо дейт, кан азыраак болсо даарат сынбады дейт. Экөө 50-50 болуп кала турган болсо, этияттан даарат алып койсун дейт. Түкүрөс караганда кан көбүрөөк болсо даарат сынды. Кан азыраак болсо даарат сынбады. Экөө бирдей болуп кала турган болсо, этияттан даарат алып коюш керек. Суу көп азыр, бар шарттар бар иншалла. Аллах разы болсун. Бизде намаздын да кыраат кылуу фарз. Ал кыраат кылуу 3 аят узун, же болсо бир кыска 3 аят, узун 1 аят болсо, сиз намазыңыз дурус болду дейбиз. Бирок сүннөттөрү, важиптары, фарздары менен коюлган Фатиха окуш керек, Зам сүрө окуш керек. Зам сүрө узун болсо 1 аят, кыска болсо 3 аят. Эми окуп аткан мезгилде ушул нерсе табылган болсо, 3 аятты окуган болсо, андан кийин адашып кете турган болсо, намаз бузулбайт. Болгону ошол Куран намазга кичине даярданып коюш керек. Ага сажда сафы кылуу да милдеттүү эмес. Болду, ошо адашып кеттиңизби, башка өтүп кетсеңиз дагы, сразу билген жериңизден токтойсуз, намазыңыз дурус боло турган даражада окудуңузбу, болду. Намазыңыз чыга берет, эч кандай зыян жок. Сажда сафкы же адашуу сажда кылуу милдеттүү эмес. Шарт эмес. Болду, Аллаху акбар деп ниет кыла бересиз. Бирок аялдарга ниет кылыш милдеттүү болот. Ошон үчүн бир жерге мечитке болуп атканда, эгер ошол жерде аялдар дагы намаз окушу мүмкүн боло турган болсо, имам сөзсүз түрдө аялдардын дагы имамдыгына ниет кылыш керек. Антпесе аялдардын намазы дурус болбой калат. Бизде ушундай Ханафи мазхабта. Эркектерге аркасындагы адамдарга ниет кылуу милдеттүү эмес. Болду, Аллаху акбар деп аркасынан уюй берет. Мисалы үчүн бир жерге окуп атасыз да, окуп атсаңыз аркаңызга келип адамдар уюй берет го, болду. Аны сиз баштап атканда ниет кылган эмессиз деген сөз. Эгерде бир эркек окуп атса, аркасынан келип аялдар уйган болсо, жарабай калат. Себеби ал башында аялга ниет кылыныш керек болот. Касыр намаз деген нерсе ошо сизге милдеттүү болгон, сапарга чыксаңыз 4 рекетти 2 рекет кылып окуу деген эле сөз да. Ал касыр намаз болуусу менен сүннөт тыйбайт. Толук окуп атасың, касыр кылып окуп атасың, сөзсүз неме азан менен комат айтылыш керек. Сөзсүз дегени сүннөт, сүннат муаккада. Айтсаңыз сооп аласыз. Айтпасаңыз зыяны жок. Окусаңыз сооп аласыз. Айтпасаңыз зыяны жок. Намазыңыз дурус эле. Ханафи мазхабта сакалдын өлчөмү. Ханафи мазхабта сакалдын өлчөмү үрфкө каралат. Үрп адатта кандай элдер коюлган болсо, ошондой коюлат. Ошого кээ биркилер ошол кабза багындай бир тутам болуш керек дейт. Ошону жооп берген аалымдар өзүнүн заманындагы аалымдар. Мисалы үчүн сахабалардан риваят келет. Сахабалардын сакалы бетине жакын эле болду дегенчи. Ал мезгилде ошондой. Кээ биркиси узунураак. Сакал маселеси жеңил иншалла. 4 күн коюп койсоңуз өсүп калат. Кыскартып койсоңуз кыскарып калат. Сакал бизде сүннөт. Жаңы үйлөнгөн мезгилде сактануунун же болбосо план кылуунун өкүмү кандай? Эми үйлөнгөндөн кийин кичине жашаш керек. Дароо балалуу болгонго шашылбаш керек. Эгерде кичине бутуңа туруп, үй-бүйүңдү жыйнап, аяк-паягың оңдоп, аялыңа көнүп дегенде, анан дегенде бисмилла деп болуп алсаң, анан эртең келишпешүүлүк болот. Али экөөң бири-бириңди түшүнө элексиң, тааныбайсың. Шариятыбызда бул адамдардын өзүнө калтырылган нерсе. Эч бир эрежеде мындай болсун деп айтылган эмес. Демек, өзүңүз чечесиз аны. Ойлонуп көрөсүз, абалга карайсыз, кантсең кандай болот. Сразу балалуу болсоң пайдалуубу, же кичине күтүп туруп балалуу болуш керекпи, бизнес кылып алыш керекпи? Аны тартип кылуу адамдын өзүнөн. Шариятта бир нерсеге байлаган эмес.
Себеби шайтан дайым ошентип күмөн сала берет да, намазга турганда жел чыктыбы чыкпадыбы деп. Ошого айтылат, эгерде жел чыккан чыкпаганын өзүң билишиң керек. Биз акыл эстүү адамбыз да, чыктыбы чыкпадыбы. Көңүлүбүздүн көбүрөөгү каяка болуп атат. Чыкты турганда дараташ керек. Жок, чыкпады го десең дарата албайт. Анан кээбек алымдар дагы айткан, эгер жыты жана үнү билинбесе, демек чыкпады. Шайтан жөн эле басбаса кылып атат. Оминан. Бисмиллахир-рахманир-рахим. Алхамдулилlah, салату вассаламу аля расулилlah. Аллах таалам ушу алган илимдерибизди, берген илимдерибизди пайдалуу илимдерден кылсын. Аллах таалам адашуудан, таюудан, жаман жолго түшүүдөн өзү асыраган болсун. Элибизге, жерибизге тынчтык, аманчылык болсун. Мечитибизге Аллах таалам береке берсин. Ушул жерди карап аткан, тазалап аткан, ушу бизге шарт түзүп берип аткандардан Аллахым разы болсун. Имамдардан Аллахым разы болсун. Анан бизге ушул жакшы столду алып келип берген инсан Аллах таалам өмүрүнө береке берсин, ден соолук берсин, эки дүйнөнүн бактылуулугун алсын. Ушул жерде канча сабак кылып атсак, ошого шериктеш иншалла. Ва саллаллаху таала хайра халк Мухаммад ва аля али ва сахби ажмаин. Рахматуллах. Ассаламу алейкум.